аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман жана угарман. Сиз жамааттык медиада эл собол көрсөтүүсүн көрүп жатасыз. Студияда сиздер менен мен Назира Жусупова. Бүгүнкү түз чыгарылышта биз Соңкөл көлүнүн айланасындагы өсүмдүктөрдүн экологиялык көйгөйлөрү тууралуу сөз кылабыз. Ал эми бүгүнкү биздин чыгарылыш ИСУР коомдук фонду тарабынан демилгеленип колдоого алынды. Сиздерге маалымат катары айтсак, Соңкөл көлү Кыргызстандагы Нарын облусунда жайгашкан уникалдуу табигый объект болуп саналат. Анткени ал Рамсар конвенциясынын эл аралык маанидеги суу баткак жерлеринин тизмесине киргизилген. Бул анын дүйнөлүк маанилүүлүгүн көрсөтүп турат. Бирок азыркы учурда мына ушул Соңкөл көлүнүн айланасындагы өсүмдүктөрдө көйгөйлөр жаралууда. Биз бүгүн бул теманы талкуулоо үчүн студиябызга Кыргыз улуттук илимдер академиясынын биология институтунун улук илимий кызматкери, биология илимдеринин кандидаты Ганыбаева Мыскалды чакырганбыз. Ганыбаева Мыскал 2022 жылы ушул Соңкөл көлүнүн айланасында өсүмдүктөр тууралуу изилдөө атайын илимий ишин жүргүзгөн. Мына ушул тууралуу маалымат берип кетсеңиз, алгач биздин студиябызга келип биздин суроолорубузга жооп берем деп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул изилдөө эмне максатта жүргүзүлдү эле жана кандай көйгөйлөр келип чыкты? Ошол тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен ушул ИСУР коомдук фондуна чоң ыраазычылык билдирем. Алар менен биз эки жолу ушул Соңкөл көлүнүн айланасына бизге биологиялык, флоралык жана фауналык экспедиция уюштуруп берди. Алар бизге биринчи биздин элибиз Соңкөл көлүнө 4 райондон жайлоого чыгат экен. Ал жайлоого чыкканга чейин июндун башында, андан кийин ошол ортосунда эки жолку поездка болду. Биз ал жерде кичине эле территорияны карадык. Башкача айтканда, Кочкор районунун Чолпон айыл аймагына караштуу ошол жердин жайыт комитети менен чогуу бардык. Бул биздин Соңкөл көлүнүн уникалдуулугу, бул жердин өсүмдүктөрүнүн уникалдуулугу, бул биздин Кыргыз Республикасына 1813 жылдан баштап орустардын Русский географический обществосы тарабынан Орто Азияга экспедициялар уюштурула баштагандан башталат. Ал жерде эң биринчи изилдөөлөр болуп, биздин Кыргызстандын китептерине кирилген өсүмдүктөрдүн тарыхы ошол жылдардан башталат. Биздин өзүбүздүн элибиз биз өсүмдүктөрдү кыргызча аталыштарды айта беребиз, бирок илимий жактан бул өсүмдүктөр биздин өзүбүздөй эле ар бир өсүмдүктүн түрү, ошол түр кайсыл урууга кирет, ал уруу кайсы тукумдан турат, ал тукумдар кайсыл катарлардан турат, ал кайсы класстан, кайсы бөлүмдөн деген биздей эле баягы өзүбүздүн ата тегибизди билген сыяктуу эле өсүмдүктөрдү дагы ошол ата тег менен беребиз да. Бул 1813 жылдан берки изилдөөлөрдүн натыйжасында көпчүлүк өсүмдүктөрдү ошол орус окумуштуулары баягы
1700-жылдан баштап Европада Линней деген киши латын тилинде ботаникалык конгресс болот да, ошол өсүмдүктөрдү латын тилинде киргизиш керек болчу да. Ал жергиликтүү аталыштар экинчи маселе болуп калат дагы. Ошондуктан көпчүлүк өсүмдүктөрүбүздүн илимий аталышта аталып калган себеби ошондой болот дагы. Биздин ар кайсы областка барганда ошол эле өсүмдүктөрдү жергиликтүү элдер ар кандай атайт. Эми биздин көпчүлүк изилдөөлөрүбүз союз курулган убакта 15 союздук республиканын ичине киргенибизден кийин эң биринчи экспедициялык изилдөөлөр 1893-жылдан баштап гербардык материалдар топтолот да. Ошол топтолгон убактан баштап биздин гербардык материалдарды биринчи жолу Орто Азияда Центральноазиатский государственный университет Ташкентте түзүлөт. Ошол жакка 2 экземпляр гербардык материал ал жакка кетет, калганы Ленинградда, азыркы убакта Петербург. Анан ошол жерде 15 республиканын гербардык үлгүлөрү сакталып турат да. Биздин секция 9 ошол жерде биздин гербардык материалдар дагы турат. Биздин Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун былтыр 80 жылдыгын белгиледик. Биздин лабораториянын дагы 80 жылдыгы, потому что биздин лаборатория биринчи түзүлдү. Ал жердеги окумуштуулар 11 томдук ушул биздин өсүмдүктөрүбүздүн 11 томдон турган тизмесин киргизип чыкты. Ошол 11 томдун ичиндеги өсүмдүктөрдүн баардыгы ошол Соңкөл көлүнүн айланасындагы өсүмдүктөр да кирген. Ошол Соңкөлдүн айланасындагы өсүмдүктөрдүн дагы гербардык үлгүлөрү азыркы убакта ушул биздин лабораторияда сакталып турат. Биз ошолордун негизинде мен экспедиция убагында 150дөй жогорку түзүлүштүү өсүмдүктөрдүн түрлөрүн өзүмдүн көзүм менен көрдүм. Аны мен лабораторияга алып келип, баягы лабораторияга полевой экспедициядан келген материалдардан бул жактан кайра изилдейбиз да. Ал материалдар мындай болот да. Флора СССР деген 30 томдук китептин ичинде да кирди. Определитель растений Средней Азии деп Орто Азия 5 мамлекет да, ошол мамлекеттин ичинде дагы томдуктар түзүлгөн. 11 том анын ичинде дагы катталды. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын флорасынын өсүмдүктөрүнүн китеби 11 том, анан кошумча том, ал 13 том болуп турат. Ошонун ичинде да кирген. Ошонун негизинде биз 150 өсүмдүктүн илимий аталышын жазып бердик. Отчет бердик, аны өзүбүздүн көзүбүз менен көрдүк. Анын көпчүлүгү 150 өсүмдүктүн ичинен 35 тоюткор өсүмдүктөр экен. Ошол тоюткор өсүмдүктөрдүн ичинен эң көп биздин азыркы убакта жашоо шартыбыздын муктаждыгына байланыштуу биздин элибиз байыртадан ата бабабыздын салты менен мындай мал жандыктар менен жашоо шартыбызды өткөрүп келебиз. Биздин ата бабаларыбыз ушунчалык табиятка аяр мамиле жасаган. Жөн жайдан эле жаздоо, жайлоо, күздөө, кыштоо деп берилбесе керек. Себеби биздин өсүмдүктөрүбүз дал ушул эмеге туура келет. Ар бир өсүмдүктүн вегетациясы бир 20-30 күндүк өсүп, анан ошол кээ бир эфемероид деген өсүмдүктөрүбүз бар да, эрте жазгы деп биздин ата бабаларыбыз аябай жакшы эмени берген. Эрте жазгы өсүмдүктөр деп, ошол эрте жазгы анан жазгы өсүмдүктөрдүн вегетациясы аябай кыска болот. Алардын мөөнөтү 3 эле жума, 21 күндө. Ошол 21 күн убакта ным аябай көп болгон убакта алар өсүп, жетилип, гүлдөп, уруктаганга аракет жасайт. Ошол себептен биздин ата бабаларыбыз малды айылдын четине, андан кийин 21 айдан кийин кайра башка жактарга которуштуруп мындай баккан болуш керек. Ошол туура биздин өсүмдүктөрүбүз ошол эмес
мезгилде урук берип келерки жылга даярданганга шарт болгон да. Азыркы мезгилде биз антропогендик эме боюнча басым жасап жайыттарыбызга ошол эмени сактай албай көпчүлүк өсүмдүктөрүбүздүн бизге керектүү болгон тоюткор өсүмдүктөрүбүздүн уруктары сакталбай калып атат да. Мисалы үчүн майдын аягында же июнда көчүп барсак, ошону менен сентябрда жайлоодон түшүп атабыз да, 20 күндүк баягы эмени сактаган жокпуз. Биздин өсүмдүктөрүбүз өскөн өсүп жатат, бирок урук бергенге үлгүрбөй калат дагы. Барып бул өсүмдүктөрдүн санынын азайышына алып келет. Эмне себептен дегенде, бизге керектүү болгон баягы тоюткор өсүмдүктөрдүн уруктары жок болуп калат, топурак бош болуп калат. Топурак бош болуп калгандан кийин биздин Кыргызстанда 4000 өсүмдүктүн ичинен баардыгын эле биз биологдор жаман дебейбиз, бирок элибиздин пайдаланышына жараша биз кээ бир өсүмдүктөрдү уулуу өсүмдүктөр, кээ бир өсүмдүктөрдү отоо чөптөр деп айтабыз да. Ошол Соңкөл көлүнө барганда аябай эле жакшы экен өсүмдүктөр деп айтат да, эми специалист эместер. Баардык жери сапсары гүл экен, баардык жери жашыл экен. Анан биз специалисттер басып карасак эле бүт эле уулуу өсүмдүктөр бул сары байчечекейлер экен да. Аны биздин малдарыбыз жебейт. Себеби бетегелерибиздин уруктары түшкөн жок дагы, уулуу өсүмдүктөрдүн уруктары түшкөн үчүн топурак бош да. Топурак бош болгондон кийин уулуу өсүмдүктөр менен отоо чөптөргө 2-4-8 сантиметрге чейин топурак керек. Ошол мезгилде алар топурагын уругун таштап алат. Бир өсүмдүк ар кандай өлчөмдө урук таштай алат. Кээ бир отоо чөптөр, мисалы үчүн алабата же кокоткен же жана башкаларды айтканыбызда, бир өсүмдүк 35 000 30 000ге чейин урук бере алат да. Ошондо элестетиңиз, ушул топуракта бетеген уругу бир дагы түшпөсө, бир өсүмдүк 35 30 же 20 000 10 000 урук таштаса, 5 000 деле болсун, 1000 деле болсун, ал өсүмдүк 35 жыл 50 жылга чейин ошол топуракта ген банк болуп сакталып кала берет. Баардык өсүмдүктүн уруктары сактала берет. Анан ага табигый жакшы шарт болгон учурда өсүп чыга берет да. Анан айтат да, биздин кээ бир кишилерибиз, мен да өзүм угуп атам, мурда мен көрбөгөн, мен билбеген, ушундай мал жебеген өсүмдүктөр азыр аябай көп болуп кетти дейт да. Потому что ал жерде мурда эле болду, мурда эле болгон, бирок биздин отоо чөптөрүбүз азыраак болуп, пайдалуу тоют өсүмдүктөрүбүз көп болгон эле да. Ошон үчүн ал өсүмдүктөрдү биз көргөн эмес элек. Азыр топурак бош, баягы тоют өсүмдүктөрүбүздүн уругу жок. Анан естественно ошол отоо чөптөрдүн, улуу өсүмдүктөрдүн уруктарынан биздин малыбызга керек эмес өсүмдүктөрдүн баардыгы жайыттарыбызды каптап кеткени ошол себептен да. Эми биз аны ар кандай химиялык жолдор менен тазалаш керек эмеспиз. Эмнеге дегенде, ал улуу чөптөрдү кээ бирде пайда жактары да болот. Мисалы үчүн биздин илимий жактан алганда, уу коргошун, ал жерде мен ак кодолду көрдүм. У коргошундан ал уу коргошунду биздин кээ бир табигый эмелерде кишилерибиз мындай дары катары да пайдаланып келдик да. Көпчүлүгүн эле бул керек эмес деп жок кылып да таштабашыбыз керек. Кээ бир жерде биз традициялык жол менен дары каражат катары да пайдаланабыз. Бул бир себеби. Экинчи себеби, ошол өсүмдүктөрдүн гүлдөгөн мезгилде аталык чаңдыктар болот. Ошол аталык чаңдыктарында дагы жанагы уулуу алкалоиддер бар. Ал алкалоиддер биздин жаныбарларыбыз баягы тоют өсүмдүктөрүн жеймин деген кезде, ал биздин улуу өсүмдүктөр жанында өсүп атат да. Ал өскөн кезде баягы чаңдыктарын ал жут деп дем алган кезде эле табигый ветеринардын ролун аткарат. Ичиндеги мите курттарга жана башкаларга дары болуп, баягы чаңдыктары эле жардам берет да. Ошон үчүн биз баардыгын эле керек эмес деп да коюшубуздун мүмкүн эмес да. Себеби ал бизге бул жактан дагы жардам берет. Кээ бир уулуу өсүмдүктөрдүн алкалоиддеринен фармацевтикалык жакта дары каражаттарын дагы алганга туура келет да. Ошон үчүн биз баарына жок кыла албайбыз. Эми керек эмес өсүмдүктөрдү уруктаганга чейин механикалык жол менен отоп жок кылып алсак болот. Рахмат.
ошол тоюткор өсүмдүктөрдүн ошо 35тен түрү бар дедиңиз. Анын негизгиси бетеге деп айтып өттүңүз. Ошол Соң-Көл көлү бул Нарын облусуна караштуу Кочкор районунда орун алган. Анан ошол Кочкор районундогу 4 райондун 16дан ашык бир участкаларынын мал жандыктары мына ошол жерден дагы жайыттар бар. Ошол жака барып тоют алышат. Анан сиз айткандай маселе бул өсүмдүк бетеге өзүнүн уругун таштай электе мал жеп кетип топурактар бош калууда деп жатасыз. Демек бул ошол бетегенин азайып баратканын билдирет. Эми сиздер ушул Илимпоз катары эгерде бул нерсе жылдан жылга кайталана берсе, бетеге азая берсе, кандай терс таасирлери бар? Мисалы үчүн ошол жерден өсүмдүктөрүнө, экосистемасына, сууга, топуракка кандай мындай терс жактары бар? Анан бул маселени сиздер мындай сунуш катары бердиңиздерби? Кантип сактап калышыбыз керек деп? Сурооңуз аябай жакшы экен. Анан бул суроого мен мынтип жооп берет элем. Биздин лабораторияда, биздин институтта атайын дан өсүмдүктөр боюнча жакында эле доктордук ишти Усукбаев Адилет Кыдыкбекович деген докторубуз изилдеп 10 жылдай ал бүт Кыргызстандын ошол тоют өсүмдүктөрүнүн көпчүлүгүнө ушул дандуу өсүмдүктөр берет да, ошону изилдеп 323 түрүн белгиледи. Мен айтып аткан бетеге бул кеңири таралган түр. Бул биздин мамлекетте эле эмес, жалпы Орто Азияда эми башка өсүмдүктөргө караганда муну жок болуп баратат дегенибиз менен биздин ушул эле жерде кээ бир жерин бир мындай участогун мындай аграда жасап алып, ошол жердин өсүмдүгүнүн өзүнүн эле уругун алып, ушул эле уруктарды чачып көбөйтүп алсак болот. Азыркы убакта бул өсүмдүктөр таптакыр жок болуп кете элек. Башка жерлерибизден же ушул эле жердин кээ бир жерлеринен ушундай жол менен өзүбүздү кайра восстановить этип калыбына келтирип алсак болот да. Анан бир чети бул өсүмдүктөр бара жок болуп кете берсе, баягы биздин жерлер мындай такыр болуп калат да. Топурак бош болгондон кийин азыр жакшы билесиздер, жайында өтө ысык, андан кийин жаан-чачын аз болот дагы, көбүнчө шамал, жел болуп турат да. Шамал жүргөн кезде баягы топурак бош болгондон кийин куюн жүрөт да. Мындай кичинекей болсо дагы, аябай эле ураган эмес, мындай кичинекей куюн болсо дагы учат. Ал учкандан кийин канчалык куюн болсо дагы биздин Соң-Көл көлүнүн солушуна себепкер болуп калат да. Аз астан болсо да солуй баштайт, мындай көбүрөөк буланат, анан баягы куюндар дагы эме берет. Анан бул биздин 3 көлүбүз, Ысык көл, Чатыр көл, Соң-Көл, быйык тоодогу көлдөрүбүз Орто Азиянын чөл болуп кетишинен сактап коргоп турат да. Бул дүйнөлүк орду ушул эмен биздин көлдөрүбүздүнчү. Ушул көлдөр бар үчүн биздин Орто Азия чөл болуп калган жок да. Мисалы үчүн Африкада саванна ушундай эмелердей болуп чөл болуп калган жери жок да. Ушул көлдөрдү сакташыбыз керек. Андан башка ал биздин көлдөргө толтура канаттуулар келип балапан ачып кетишет. Аны специалисттер өзү айтыш керек. Ошол канаттуулардын көпчүлүгү биздин өсүмдүктөрүбүз менен дагы тамактанат да. Ал жерде саз болот, байба саздын жээгинде дагы биздин ата бабаларыбыз аябай жакшы ат берип кеткен. Мисалы үчүн мындай ал жерлерди өлөң чөптөр же дөң ысыр ушундай деп берген да. Аларды биздин жылкыларыбыз, уйларыбыз аябай жакшы жешет. Ал башкача айтканда майлуу, мындай каймактуу өсүмдүктөр да. Ошол себептен дагы биздин кымызыбыз, жылкыларыбыздын эттери, уйларыбыздын сүттөрү мындай баалуулугу ошондон да ошол өсүмдүктөр дагы бетегенин алдында жандап өсүп, алар дагы биздин тоюткор өсүмдүктөрүбүзгө кирет. Жакшы, абдан жакшы. Эми ошол өсүмдүктөрдү сактап калуу, аларды ушу келечекке калтырып калуу биздин милдетибиз. Жаңы эле биз айтып өттүк, ошо жаныбарлар, биз малдарыбыз көбүнчө ошолор жегендиктен ушундай көйгөйлөр чыгып атат деп. Мен суроом келип
келип жатат, бул туристтер да барат эмеспи? Ал көлгө туристтер барат, малчылар ушул жерде. Адамдардын таасири барбы ошол өсүмдүктөргө? Кандай, мисалы үчүн терс таасирлерин айтып жатам. Алардын жок болуп кетүү коркунучуна же болбосо ошол жок болуп кетпесе дагы көбөйүшүнө адамдардын кандай таасирлери болууда сиздердин байкооңуздар боюнча? Анан биз аларды айтышыбыз керек да, кантип аяр мамиле жасашыбыз керек. Мисалы үчүн туристтер көп барат, машиналары менен барат, балким ал жерде же таштанды маселеси бар дегенде адамдардын таасирлери бар бекен сиздердин байкооңуздар боюнча? Мен дагы өзүм быйыл да бардым, туристтерди да көрдүм. Эми көпчүлүк учурда туристтер мындай мусорларды таштап кетет деген туура эмес. Алар дайыма жандарына чоң каптарды алып, өздөрүнүн мусорларын алып эле кетип жатат. Кайра мусорларды биздин өзүбүз таштап атканды мен өзүм көп байкадым, потому что мындай пластик бөтөлкөлөрдү, баягы май куйган ушундай бачокторду же ушул сыяктуу баягындай азыркы убакта полиэтилен пакеттери көп ташталып, анан шамалдар менен учуп көлгө дагы түшүп калып атат да. Кайра эң биринчи биз өзүбүздүн келечегибиз үчүн өзүбүздү тарбияласак жакшы болот эле. Мен эми туристтерден көргөн жокмун, эми балким таштагандыр, менен жүргөн кишилерди мен көргөн жокмун. Эми баары бир турист көп басылып атат. Эми бул көп басканда дагы эме болуп калат. Мындай машине жолдор, чыйыр жолдорду көп салып атат да, бул жерге баткак болуп калат да, машинеси чыга албай калса жаңы жол түзүп атат. Эми ошол машине жүрүп жаткан жердеги өсүмдүктөрдүн кайра биз үчүн табигый калыбына келиши өтө жай. 100 жылдагы аздык кылат да. Анан ошол 100 жылдын ичинде жанагы эле бизге пайдалуу өсүмдүктөр эле өсө калбайт. Эң биринчи мен айтып аткан отоо чөптөр, анан улуу өсүмдүктөр биринчи өсөт. Анан пайдалуу өсүмдүктөр анан жетилет да. Ошол себептен баягы эң биринчи ушул жолдорду жакшылап түзүп алсак жакшы болот эле. Баардык жерге эле чыйыр машина жолду салбашыбыз керек. Анан көптөгөн эмелерди өзүбүз таштап кетпеш керекпиз. Анан туалеттерибизди уялбай эле айтышыбыз керек. Мындай ар кайсы жерге курбаш керек. Баягы баары бир сыргып көлдүн өзүнө түшүп калат да. Ошол маселелерди жакшы эмеге алып алсак жакшы болот эле. Туалетте кандай иш кылса, ушундай эмелерди жасап алсак жакшы болот эле да. Бизге ата бабаларыбыз кандай соң көлүбүздү калтырып кеткен болсо, биз дагы келечектеги муунубузга ошентип калтырсак жакшы болот эле. Азыркыдай абалдагы улуу өсүмдүктөрдү, отоо өсүмдүктөрдү калтырбастан пайдалуу өсүмдүктөрдү калтырганга аракет жасасак жакшы болот эле. Малдарыбызды эми мен аз айткыла деп айта албайм, тиешелүү органдар айтып жаткандыр. Эми айтышым керек да. Мен өзүм элдерден уктум, уйларга караганда койлор дагы көбүрөөк эме алып келет экен да. Алардын туяктары дагы өсүмдүктөр өсүп турганда мындай жеген кезде мындай кыймылдатат да, туяктары дагы мынтип бузат да эмен. Ошондо биздин өсүмдүк жалаң эле уругун таштабастан баягы бер жакта тамыры да бошоп калып атат да. Ошон үчүн көбүнчө койлорду мурда жакшы ошол 15-20 күндөп ар бир жака мындай жылдырып бакканда, ошол себептен дагы болуш керек. Жана уругун таштаган учурду айтып берсеңиз, бул кайсыл учурдан кайсыл учурга чейин ошо бетеге уругун таштайт? Ошол учурда ошо малды ошол алып келбеш керек да, бетегелер урук ташталат. Алып келе берсин, эми кээ бир эле жерден ошо участок алып уругун алып калсын да. Эми мынтип которуштуруп айдаса 15-20 күндө жанагы өсүмдүк уругун таштай алат. Биз которуштурбайбыз да. Майдын аягында, июнда бардык бүт октябрда түшөбүз, же сентябрда түшөт атпайбызбы? 15-20 күн ар бир өсүмдүктүн вегетациялык убагы ашып кетсе 20 күндөн ашат. Ошол кезде өсүп жетилет да, урук бергенге аракет жасайт. Ошончо эле убакытты туура пайдалансак, ошол жердин дагы бетегеси урук бере алат. Рахмат. Биздин түз эфирде суроолор дагы келиптир. Мына ошол суроолорду дагы сизге окуп берсем. Бурул Майрамбекова Соң көлдөгү ушу деградацияга учураган жерлерди канча жылга тыныктыруу керек дейт. Бул ушул эмеге каратылыш керек, Тыныктыруу деген сөздү мен мындай деп түшүнүп атам.
кайра абалына келтирүү ошол эгер эми жайыт маселеси болуп атат да, малдарыбызды бийигирээк жактарга ошо 15-20 күн жайып эле анан бийик көчүрсө ал жер тыныгып эле калат. Эми аны биз койлорубуз, уйларыбыз, чыйыр жолдорду бизге чейин деле азыр деле түзүп атат. Мында чыйыр жолдор толтура да, мал баскан жерлер. Аларды эми 1-2 жылда эле калыбына келип калат деп айта албайбыз. Ал баары бир ошо мен айткандай 100 жылдан көп убакытты талап кылат. Азыркы эң малдын чыйыр жолунан эмес, адамдардын машинеден кылган жолдор коркунучтуураак. Ошол бир жакшы бир эме жол салып алып, анан башка жээктерине мындай машинаны жүргүзбөсө жакшы болот эле да, калыбына. Ошентип келтирбесек, бул акырындап келет. Өсүмдүк мисалы үчүн 1 жылда эле калыбына келе турган нерсе эмес, акырындап. Климаттык шартка байланыштуу акырындап калыбына келет да. Рахмат. Жол боюнча сиздин айтылгандарды ошол чечим кабыл алган адамдар эске алат деп ишенебиз. Ошолордун эмеси да, айыл өкмөттөр дагы айтса жакшы болот эле. Биз барганда ошол унутуп калдым, ошол Чолпон айыл өкмөтүндөгү Тунук менен дагы ошол байке аябай жакшы эме берип туруп анан чыгарат экен да, жайлоого чыгаргандачы өзүнүн айыл өкмөтүнөн. Жол салба, могул жерден жүр, жылда боз үйүңдү могул которуштур деп, боз үйдү дагы которуштуруп жыл сайын коюш керек да. Ал жердин дагы басылып жок болуп кетет да, басылып топурак айланып калып атпайбы? Топурак айлангандан кийин ал жерден өсүп чыгыштын өзү эле канча убакытты алат. Мисалы үчүн бул жерге өздөрү деле элибиз байкаган болуш керек. Мал жей турган өсүмдүк эмес, былтыркы боз үйдүн ордуна байкап атса керек. Отоо чөп менен улуу өсүмдүк өскөнүн өздөрү деле байкаса болот да. Ал сразу эле баягы бизге пайдалуу өсүмдүк өсө калбайт да. Аны дагы акырындап элибиз жөнгө салып алат болуш керек, тиешелүү органдар менен. Рахмат. Ушул сиз айткан нерселерди кандай кылыш керек, чөптөр жоголуп кетпеш үчүн деп ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн атайын колдонмолор барбы дейт. Бул дагы биздин угармандан, көрөрмандан келген суроо. Колдонмолор болсо бөлүшө аласыздарбы дейт. Соңкөл боюнча алардын ушул өсүмдүктөрү тууралуу сактоо боюнча. Мен айтып өткөндөй, биздин Соңкөлдүн өсүмдүктөрү мурдагы Союз Республикасынын 30 томдук китебинде, Орто Азиянын 11 томдук китебинде, биздин флорабыз Орто Азия боюнча Энефа Васильевна Никитина деген кишинин аркасынан эң биринчи Орто Азияда жарыкка чыккан бул китептер. Аябай эмеси эскирип калды. Жаңы эме китептерди чыгаралы десек, каражат маселеси азыркы убакта биздин илимий мекемелерде жок да. Ал мамлекет каржылабаса, биз аны чыгара албайбыз. Мен электрондук гана ушул китептердин ссылкаларын бере алам. Бул колдонмо эмелер чыгарыш үчүн аябай көп каражат талап кылынат. Биз болгон материалдарыбызды ушундай отчет түрүндө эле кайсы проекттер менен берсек, ошолор менен эле беребиз. Алар ошол тийиштүү айыл өкмөтүнө, билбейм, мектептерге, ошол жерлерге берет. Ошол жерден көрүп алса болот. Кээ бирлерин биз эмеден сайттар бар. Ошол сайттардан ушул өсүмдүктөрдүн аттарын орус, кыргыз тилинде жазсак, ошол өсүмдүктөр чыгат сүрөтү менен, анан территориялары чыгат. Эми территория болгондо биз Орто Азияда жалпы тоолор менен чыгат да, мында административдик райондор менен эмес. Мисалы үчүн Качкор району деп чыкпайт. Бул жерде Ички Тянь-Шань, Борбордук Тянь-Шань, анан Батыш Тянь-Шань, Памир-Алай тоолору деп эле чыгат да. Биз ошол эсеп менен эле берип калабыз да. Бул жерде бир өсүмдүк кичинекей ареал менен берилбейт. Чоң бассейн, чоң ареал, чоң территория жалпы Кыргызстан менен берилет да. Ошондо бул жерде Ички Тянь-Шаньга кирет бул Соңкөл. Биз барган жерибиз Жаман Ички Сай менен Ак Жар
эмесинин ортосуну караганбыз. Ушул жердин өсүмдүктөрүн аз болсо дагы сайттардан карап алсаңыздар болот, же болбосо биз ушул кишилерге отчет бергенбиз, ошол жерден көрсө болот да отчетторуна колдомолорду. Балким каражат болуп калса ушул ИСУРБу же кандай дагы башка проекттер иштесе болуп калса чыгарып беришибиз мүмкүн. Рахмат. Мен дагы ошол ИСУР коомдук фондусу боюнча айтып кетейин. Бул атайын ИСУР коомдук фондусу долбоор менен иш алып барып келет. Балким ошо долбоордун алкагында атайын колдонмолор чыгарылган. Ушул ИСУР коомдук фондусуна кайрылсак болот, кайрылсаңыздар болот демекчимин. Суроо берген угарман жана көрөрманга бул долбоордун алкагында айыл элине, ушул жерде жашаган адамдарга да түшүндүрүү ишинин мааниси абдан чоң. Анткени сиз айткан нерселер ошо боз үйдү которуштуруу жана орун которуштуруу, андан тышкары малды айдаган жана кайсы мал, ошолорду да айтып өттүңүз. Булардын баардыгы маанилүү маалыматтар. Анан атайын колдонмолор керек экен. Балким долбоордун алкагында чыгарылган. Аны ушул ИСУР коомдук фондусунан сурап билсек болот. Анан мен дагы сураганым келип жатат. Жанагы сиз абдан чоң адабияттарды айтып өттүңүз. Бул көлдүн бул дүйнөлүк маанидеги ролун айтып өттүңүз. Ушул башка Кыргызстан эмес, башка өлкөлөрдө өспөгөн өсүмдүктөр бар бекен? Ушул Ички Тянь-Шанда анын ичине Соңкөл кирет. Ошол өсүмдүктөрүн сиз айтып өттүңүз адабияттарга кирген деп. Эмне кайсыл өсүмдүктөр менен бааланууда ушул Ички Тянь-Шань аймагы, анын ичинде Соңкөл көлү? Биздин ушул чоң адабияттардан илимий изилдөөлөрүбүздөн алганда биздин Кыргызстанда жалпы жапайы өсүмдүктөрүбүздүн түрү 4000ге жакын. Анын ичинен 4000 өсүмдүктүн ичинен 83-ü Кызыл китепке катталган. Ушул Нарын областында 9 өсүмдүк катталган. Мен ал жерде бир алиум деп коебуз биз, пиязды бар бекен деп карасам, ал жерден мен таба алган жокмун. Бирок адабияттык булактарда, балким мен барган жерде эмес, башка Каратал Жапырык коругунун ичиндедир, ал жерде бар. Биз анда ал жерде бар деп эсептей беребиз. Ушул Нарын областында 9га жакын Кызыл китепке катталган өсүмдүктөр бар. Эми жакында 5 мамлекет, биздин Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, анан Корея биригип ушундай чоң бир долбоор өткөргөндө биздин лабораториянын башчысы, дүйнөлүк белгилүү окумуштуу Георгий Анатольевич Лосков аябай жакшы эндем өсүмдүктөрүбүздү изилдеп, бул Тянь-Шандын эндемдерин караганда бизге салыштырмалуу Казакстан канча эсе территориясы чоң, Өзбекстан канча чоң, алар айтты да биздин мамлекеттин эндем өсүмдүктөрү көп болот деп. Анан биздин киши көз унчукпай, бул белгилүү жакшы окумуштуу да унчукпай эле изилдөөлөр бүтүп, баягы монографиялар жарыкка чыгат. Корея Арбиратум деген эме менен алар каражат бөлүп, бул эндем Тянь-Шандын эндемдери деген китеп чыккан. Биздин кишибиз автор болгон, бирок англис тилинде. Ал жерде 523 Тянь-Шань боюнча өсүмдүк катталды. Бул Тянь-Шанга Кытайдын түндүк жагы кирип калат, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан кичине бөлүгү кирип калат да, ошол Тянь-Шань боюнча 523. Ошондой биздин Кыргызстан эндем түрлөрү боюнча 1-орунда турат. Себеби биздин окумуштуу аябай жакшы изилдеп, эң көп эндем түрдү биздин Кыргызстан берип турат. Эндем деген сөз бул башка мамлекеттерде кездешпеген, кошуна өлкөлөрдө дагы жайылып өсүп кетпеген, жалаң гана биздин мамлекетте гана өскөн өсүмдүктү эндем деп айта алабыз. Бул Соңкөл деген бийик тоолуу субальпы шалбаасы болгондуктан мындай алыш керек да, мындай жерлерде эндем түрлөр азыраак болуп калат. Бул жерде субэндем деген түрлөр бар экендигин байкадык. Субэндем деген бизде, анан кошуна мамлекетте дагы ареалы кичине бар деген түрлөргө токтолдук. Рахмат.
абдан маанилүү, олуттуу ишти жасап өткөнү абдан кубандырат. Бул суроону сураганын себеби бизде ошол Соң көлдү сактоо, ага этият, аяр мамиле кылуунун маанилүүлүгү бизге дагы бир угарманыбыз суроо эмес, мына ушундай чакырык таштаган экен. Биз Соң көл жайлоосу көлүнө азыркы учурда өтө этият мамиле кылышыбыз керек деп, анткени ал жердеги өсүмдүктөр, жаныбарларын ошол жоголуп кетүүгө коркунучу же башка терс таасирлер бир гана ошо адамдардан деген өзүнүн комментарийин калтырган экен. Ыраазычылык билдиребиз. Убактыбыз дагы соңуна келип чыгып жатат. Мен ошол эскерте кетсем, бүгүнкү бизде түз эфирде Соң көл көлү, анын ичинде анын өсүмдүктөрү тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун флора лабораториясынын улук илимий кызматкери, биология илимдеринин кандидаты Мыскал Ганбаева болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, ишиңиздердин акыбети кайтат деген ишеничтебиз. Дагы суроолор болсо кайрылсаңыздар болот, урматтуу угарман жана көрөрман. Биз суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Ал эми бүгүнкү биздин эфир Иссур коомдук фондусу тарабынан демилгеленип колдоого алынды. Ал эми студияда сиздер менен мен Назира Жусупова болдум. Кайрадан көрүшкөнчө. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.